Андайсыңар. Элдер кошула калсын. Угулуп атабы жазып коюңуздар, Саламатсыңарбы? Көрүнүп атат болуш керек, угулуп атабы жазып койгула, атайын музыка коюп койдум. Алан сайын сендик сезим аркылуу сага болгон махаббатымды чөгүм. Азыр айтабыз теманы, чыдап туруңуз. Сонун тема. Мынан капалыгын сездирбей, жарыкманы жаркылдап сен күлүптей, мага көйнөгүң кийиптей. Мен жетиси миссия. Андай талдоо эмес. Минустан кантип чыксам болот? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Кел көзгө жанга карабай, масалы бул эски бактың аралай, сапырылган жалбырактар шудурап, кыялымдын алып учат сабалай. Жолугулган ак көйнөгүң кийип кел, жолду карап бул жашоону сүйүп кел, кабагыңдан капалыгын сездирбей. Гүлназ, кандайсыз? Сен күлүп кел. Ой, Жазгүл. Ак көйнөгүң кийип кел, жолду карап бул жашоону сүйүп кел, кабагыңдан капалыгын сездирбей, мана жаркылдап сен күлүп кел. Кандайсыз, Гүлназ? Ак көйнөгүң кийип кел. Наргиза, все, чат пока этот. Менеджерский чатты дагы кичине приостановите, мени аябай алагды кылып атат, Пожалуйста, менеджерлер, бир аз сабыр кылып турабыз, Силер дагы саламатсыңарбы, канкей? Наргиза, скажите девочкам, пусть присутствует на эфире, а потом дальше все решим. Кутман кеч, кандайсыздар? Сагындыңарбы? Мен да силерди сагындым. Акырындык менен элдер чогула берсе, балким араңыздарда мени биринчи жолу көрүп аткандар болсо, бир цифрасын басып койсоңуздар, мен сиздер менен тааныша кетейин, өзүм жөнүндө бир аз айтып бермекчимин. А эгерде мени тааныган билген болсоңор, балким араңарда даже жакшы көргөндөр болсо, анда жүрөкчө басып койсоңор, мен тааныгандар экен деп, мен дагы билип калайын. Ошентип таанышуубузду баштап алып, бүгүнкү сонун эфирди мынакей Бегим Аякмат деген биринчи жолу көрүп аттыр. Абдан кубанычтамын. Жаңы кишилер, свежий адамдар. Бүгүн жүзүңүздө нур чачырап турат. Рахмат, Жазгүл. Мынакей Осмонова дейт, тааныйт экен, жүрөкчөлөргө терең ыраазычылык. Назира деген кыз кошулуп атат. Айдана 4 жүрөкчө басат экен. Рахмат, Айданка, кандайсыз? Жакшысыңарбы? Привет, дейт Венчик. Привет. Ой, Гүлназ. Так. Назира дейт биринчи жолу. Кутман кеч. Аябай энергияга бай айым экенсиз. Биринчи жолу көрүп эле ушундай айтып атканыңызга терең ыраазычылык. Анда эмесе, Аллага шүгүр дейт. Мени биринчи жолу көрүп аткандар бар экен, андыктан бул эфирди дагы көптөгөн Здравствуйте, добрый вечер. Бүгүн көптөгөн адамдар көрөт болуш керек. Эртең интенсив башталганга чейин эфир сакталат. Кайра сурай бербеңиздер.
эфир толук менен сакталат. Гүлзахира, кандайсыз? Кутман-кеч. Я думала, вы приедете, дейт. Салам Бишкектен, дейт. Анда эмесе таанышып алалык эм. Аты жөнүм Мира Кулабаева. Жашым 50-дө, быйыл 50-гө чыктым. 3 баланын апасы, 2 неберенин чоң апасы жана сүйүктүү жарбым. Алгачкы кесибим боюнча юридикалык кесибим бар. Улуттук университеттин салам Актыгүл дейт. Кандайсыз эже? Юридикалык факультетин аяктагам, бирок турмуш шартка байланыштуу мен бул юридикалык кесипти аркалабай эле сулуулук жаатына өтүп кеткем. 2006-жылдан 2016-жылга чейин Москва шаарында сулуулук салондорунда иштегем. Тырмак мастеринен баштап кирпик чаптай турган мастер. Мына биринчи жолу көрүп атканда кирпик чаптап, андан кийин бетке кам көрүүчү массаж, скульптордук массаждын адиси болуп көптөгөн жылдар эмгектенгем, 10 жыл. Анан ошол скульптурный массажды биринчилерден болуп Кыргызстанга алып келгем. Анан көп жылдар бою аларды окуткам. Скульптурный массажга окуткан окуучуларым көп, дүйнөнүн көп тараптарында ошол кесипти аркалап иштеп ийгиликтүү айымдар болуп жүрүшөт. Анан болсо адамдардын сырткы келбетин жасалгалай берүү менен гана чектелбестен, канчалык сыртын сулууласаң деле, эгерде сырты жалтырак, ичи калтырак болуп турса, жан дүйнөсү жабыркап турса, бетин канчалап жымсалдап сулуулап турбасаң деле, ичтеги чыңалуу баары бир деле мурунку эле тас кейпине, мурунку эле акыбалына алып келерин түшүнгөндөн кийин көбүрөөк психологияга келдим. Психологияга келишимдин себептеринин бири бул жеке себептер. Акча муктаждыгы жана өзүмдү таппай эле таарынчак болгонум, адамдарды күнөөлөй бергеним, башкалардан бир нерсе күтүп эле ал күтүүнү эч ала албагандыктан өзүм кыжалат боло бергенимден, ошол кыжалатчылыгымдан көбүрөөк иштейт элем. Көп иштегенимде акча табат элем, көп акча табат элем, бирок ошол акчам жукпайт эле. Эмне себептен ошондой болот деп, анан ошол именно ар бир психологияга келген адамдардын ар биринин өзүнүн жеке тарыхы бар, жеке историясы бар. Мына ошол историясында балким бирөө ар түрлүү нерседен жабыркап келиши мүмкүн психологияга. Бирөө балалуу болбой келиши мүмкүн, бирөө детиринче өзгөчө баланын энеси болушу мүмкүн, же бирөө чоң жоготууга, же бир ар түрлүү себептер менен келет. Менин психологияга келген себебим акчанын муктаждыгынан. Мен көп эле бул эфирлерде айтам. Поэтому алгач ошо психологияга келгенде, агартуу сабактарына барганда устаттар, мугалимдер мынтип айтат эле да: Мира, сен качан гана руханий байлыкка ээ болгондо, жан дүйнөң руханий байлыкты сезгенде, то есть когда ты будешь духовно богат, ошондо сенде материалдык богатство болот десе, мындан 9 жыл мурда мен ойлойт элем, куй, мен качан руханий байлыкка ээ болот элем, мен качан духовный киши болмок элем, значит, не видать мне богатства деп, ой, не буду зарекаться. Ошондой сөздөрдү сүйлөйт элем. Бирок изденүү, да, это правда, изденүүлөр өзгөрүүнүн ар бир кадамы мен үчүн абдан чоң пайда алып келген. Эгер 40 жашыма чейин за что деген суроо берип жашасам, 40 жашымдан кийин для чего деген суроо бергем. Кыргыз тилинде бул эмнеге деген эле суроо, бирок эмнегенин дагы ар түрлүү эмоция, ар түрлүү энергия менен айтсак болот. Мен эмне кылганым үчүн, мен кайсы күнөөм үчүн мага ушундай кыйынчылыктарды жараттың, эмнеге мен ушундай эл катары жашаган жокмун деп наалып жашаса болот, же болбосо жараткан Аллах эмне себептен мен бул кыйынчылыктарды көрүп атам, мен эмнени түшүнүшүм керек, эмне себептен ушул тагдыр турмуштарды бердиң деп ошого сары эсеп салып, анан изденүүлөрдү улантса болот. За что деген суроонун аркасы тупик, а для чего деген суроонун аркасында көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Мунун баардыгын сабакта айтып берем. Мына ошол азыркы тапта көптөгөн миңдеген адамдардын жашоосунун өзгөрүшүнө салымымды кошуп келем. Ооба, мени прям Кыргызстандын бүтүндөй булуң бурчу тааныбаса дагы, мен тегерегиндеги мага келип, мен өзүмдүн салымымды, жардамымды кошкон адамдарда сонун чоң өзгөрүүлөр бар.
ошол себептен талыкпастан эле эмгектенип келем. Анан кээде мен мынтип ойлойм да, эгерде мага деле Кудай Таала эл катары эле бир материалдык байлыктарды берип койгондо мен изденбейт элем. Мен бул жолдорду басып, бул сабактарды окуп, бул изилдөөлөрдү жасабайт элем. Демек, мунун баардыгы жакшылыкка. Эгерде сиздердин араңыздарда дагы мен окшош ушул руханий байлыкты эмес, материалдык байлыктан муктаж болуп катып калдыңыз дейт. Каана дейт. Баарында эле катып калдымбы? Мен вроде бы мобильный интернет менен эле чыгып атам. Жазып койгула. Угулбай калдыбы, көрүнбөй калдыбы жазып коюңуз. Катып калды дейт. Анда барьеры вниз. Наргиз, все видно? Все тогда. Ал силердин интернетиңерге жарашыктуу экен, демек, мени алагды кылбайбыз, Хорошо, Наргиза, вы контролируете, и сразу, если будут такие смс-ки, сразу мага жазып коюңуз. Демек, эгерде сизде дагы мен окшош ушундай бир көйгөйлөр болсо, эмне себептен баардык эле сонун эле бактылуу эле жашап атат, а мен бактысыз жашап атам, же болбосо баардык эле бар, а жан дүйнөмдө бир сүйүү же тынчтык жок, же ошол эле учурда канчалык тытынып аракет кылсам дагы мен аракеттеримден эч кандай майнап чыкпай эле баягы эле кыйналган жашоодо жашап атам деген суроолор болсо, за что деген суроону алып салыңыз. Демек, мунун баардыгы жакшылыкка. Саламатсыңар, здравствуйте. Демек, баардыгы жакшылыкка. Ой, кандайсыңар? Саламатсыңарбы, Эльмира? Жакшы жибесиңерби? Демек, эгерде сиздин жашооңузда азыр кыйынчылык болуп атса, мына ошол кыйынчылыктарга азыр ушул мүнөттө ыраазычылык билдирсеңиз туура болот да. Анткени ал кыйынчылыксыз сиздин көйгөйүңүз, ошол проблема деген сөздү жаман көрөм, бирок айта берейинчи, ошол проблема, ошол көйгөй, ошол кыйынчылык, ошол муктаждык болбосо, сиз жашооңузду эч качан өзгөртпөйт элеңиз. Мурунку эле эл катары эле жашай бермексиз, какой-то бир аз нерсеге эле ыраазы болуп, то есть довольствовались бы малым. А если у вас есть сейчас проблемы, если у вас есть сложности, то бул нерсе сизди алыстарга, бийиктерге алып барат да. Болгону, балким сиз туура максат койбой атасыз, же болбосо ошол нерсенин чечилүү үчүн жолдорун гана билбей атат болушуңуз керек. Ой, кандайсыңар, Демира? Демек, мени алагды кылбайбыз, колдон келишинче мен жазгыла дегенде жоопторду жазабыз, ага чейин мени алагды кылбайбыз, анткени баары деле эфирди карап тургандан кийин ар бир адамга көңүл бурганга аракет кылам, жүрөкчөлөргө терең ыраазычылык. Анда эмесе бүгүнкү эфирибизди баштайлы. Мен жөнүндө таанышып бүттүк окшойт, Аябай дагы тааныгыңар келип атса, YouTube'да мен жөнүндө маалымат көп. Google'да деле маалыматтар бар. Анда эмесе баштадык. Кунт коюп угабыз, жаныңарга ручка, кагаз же болбосо жакшы бир кунт коюу көңүл бурууну алып алыңыздар. Суу коюп алсаңыз дагы болот. Анда баштадык. 29 сентябрь барьеры вниз. 29 сентябрь сиздин жашооңузда маанилүү күндөрдүн бири деп айтсам болот. Анткени, саламатчылык. Анткени 29 сентябрда сиз көптөн бери издеп жүргөн, бирок эч эле таба албай жүргөн сабактар башталмакчы. Ал сабактарыбыз интенсив деп айтылат. Орусча аталышы интенсив болгону менен кыргызча аталышы ыкчам өзгөрүү. Ыкчам деген бул тез убакыттын ичинде өзгөрө турган сабактар. Өзгөрүү бул өзүңдү көрүү. Биз бир гана өзүбүздү талдап, бир гана өзүбүз менен иштеп, бир гана өзүбүздүн инсандык сапатыбызды, өзүбүздүн руханий байлыктарыбызды өстүрө турган сонун сабактарды даярдадык. Бул сабактарыбыз былтыр марафон түрүндө өткөн, 3 күндүк, 7 күндүк жана 21 күндүк марафон өткөн. Ал эми болсо, быйыл болсо таптакыр башка форматта
абдан кызыктуу, ошондой эле натыйжалуу, анан буга чейин сиз көрүп билбеген укмуштуудай сонун сабактарды сиздерге даярдап атабыз. Эмне үчүн былтыркыдан өзгөчөлүгү бар деп сурай турган болсоңуз, былтыркыдан бери мен өзүмө дагы бир калп айтпайын 500 000 акча салым кылып, дагы көптөгөн сабактарды алып окудум. Бир жылдын ичинде 2000ден ашык адамдар менен иштедим. Кечиресиңер. Бул ар бир адам мен үчүн, мен аларга окутуучу боло турган болсом, сиздер ар бир келген кардар мен үчүн окутуучу. Силердин ар бириңердин жеке тагдырыңар, жеке историяңар, алардын чечилиши, сиздин натыйжа алышыңыз, сиздин мага берген суроолоруңуз, ошо суроолорго жооп табуу үчүн дагы изденүүлөр, бул менин былтыркы бир жыл мурдагы Мира Кулабаевадан таптакыр башка, өзгөчөлөтөт. Общий группада жаздым элем, эгерде сиз мени 100 жыл таанысаңыз дагы, бул интенсивке сөзсүз келишиңиз керек. Анткени бул интенсив сизди эгерде сонун деңгээлде турсаңыз дагы, андан дагы жогорку деңгээлге чыкканга мүмкүнчүлүк берет. Бактылуу болсоңуз дагы, андан дагы көбүрөөк бактылуулукка. Анткени бакыт дегеле чексиз. Бул интенсив эмне жөнүндө болмокчу? 3 күндүн ичинде, эгер сиз 3 күндүк интенсивди тандап алган болсоңуз, 3 күндүн ичинде сиз сөздүн, ойдун жана ниеттин касиеттерин түшүнмөкчүсүз. Сөз. Эмне үчүн эле ушул сөзгө ушунчалык чоң маани бересиз деп мага мурда суроо беришет болчу. Азыр болсо ар бир айтып аткан сөздөрүмө мындай кунт коюп, отуруп, элдер андай суроолорду бербей калган. Анткени мен ар бир сөзүм баалуу, барктуу, орундуу жана салмактуу. А сиздинчи? Сиздин сөздөрүңүз кандай? Өзүңүзгө суроо берсеңиз. Мен жашоомдо кандай суроолор, кандай сөздөр менен жашоомду жашайм? Ушул минутада, ушул секундада өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Мен кандай сөздөрдү сүйлөйм? Мынакей, сиздер менен 15 мүнөттөн ашык убакыттан бери баарлашып атабыз. Менин сүйлөгөн сөздөрүм өзүмө жагат. Ойлойм, сиздерге да жагат болуш керек. Сөздөрүм менин жашоомдун маңызын түзөт. Анткени ар бир сөз бул энергия. Кээ бир адамдарга айтышы мүмкүн, сөздү абайлап сүйлөгүлө, сөздүн энергиясы чоң десе, ой эми абайлаганда эмне? Баягы эле сөз да. Это всего лишь слова, дейт да. Но на самом деле, мен сиздерге айткым келет, это не всего лишь слова. Бул чоң энергияны камтый турган, сиздин жашооңуздун маңызын, өзөгүн түзө турган энергия. Бул энергия каяктан жаралат? Биздин оозубуздан чыккан сөздөр каяктан жаралат? Ал биздин оюбуздан жаралат. Ал эми ойлор каяктан жаралат? Сөздөрүңүз сонун таасирдүү, дейт. Рахмат. Ал эми ой болсо, биздин мээбизде жайгашкан хромосомалар жаратат. Ооба, мээбизде хромосомалар бар. Ошол хромосомалардын иштешинде бизде ой жаралат. Ал хромосомалар каяктан келип чыгат десеңер, ал түздөн түз ДНКга байланыштуу. ДНК бул эмне? Биздин программа. Ал программа каяктан келген? Биздин атабыз менен энебизден келген. Аларга кайдан келген? Чоң ата, чоң энесинен, тайата, тайнеңизден. Аларгачы андан өйдө болуп, биздин мынау каныбызда, шилекейибизде, чачыбызда, терибизде, тырмагыбызда даже керек болсо, биздин ДНКнын коду катылган. Бирде ошо ДНК кодду, ал код деген сөздөн десем, синтаксистик талдоочулар код деген шифр, код деген башка деп сүйлөп чыгышат. Ким кандай түшүнгүсү келсе, ошондой түшүнгүлө, мен эч кимдин алдында актанууга милдеттүү эмесмин. Ооба, код деген сөз, кут деген сөздөн. Код эгер катылып турса, биздин кутубуз дагы биздин ДНКбызда катылып турган. Сиз билбейсиз, биз кандай бабалардын, кандай энелердин урпактары экенибизди билбейбиз.
акылыңыз билбейт. Ал эми жүрөгүңүз, жан дүйнөңүз, мээңиздеги хромосомалар ал нерселерди билет. Ошондуктан кээ бир адамдар сүйлөгөндө эле мынтип айтабыз. Сону сүйлөйт экен, бул дээринде бар окшойт дейбиз, Дээр. Бул эмне деген сөз? А давайте мы сейчас не будем задавать вопросы. Я попросила, сколько времени уйдет, сколько понадобится, столько и уйдет. Насколько вы будете готовы перезаписать свое ДНК, столько времени уйдет. Но я гарантирую, что это сделать возможно. Поверьте мне. Сураныч, суроолорду жазбай турабыз, мен да силерге окшогон эле адаммын. Ошондуктан оюм бөлүнүп кетсе, силерге бериле турган абдан маанилүү маалымат чачырандуу болуп калат, Бири-бирибизди туура түшүнүшөлүк. Демек, дээринде бар окшойт деп айта турган болсо, дээр дейт. Бул деген эмне деген сөз? Мындай жөнөкөй мисал менен айтайын. Ой, апам ошондой дээр. Ошондой айтаар деген сөз, Көп болсо ошентип айтаар, же ошондой дээр. Ошол сөздүн маанисин карап көргүлө. Дээр деген бирөөлөр айткан нерсе. Демек, биздин ДНКда хромосомаларды кыргызча которгондо дээринде бар дейт. Бизге ким деген? Бизге атабыз менен апабыз деген. Андан сырткары бизге тарбия берген мектеп деген. Китептерибиз деген. Биздин чөйрөбүз деген. Жолдошубуз, өмүрлүк жарыбыз, кайын журтубуз, подружкаларыбыз бизге ким таасир бере алса, мына ошолордун бардыгынан алган нерселердин бардыгы биздин ДНКны жана биздин ойлорубузду жарата турган хромосомаларыбыз. Татаал болгон жокпу? Дагы бир жолу кайталайын. Хромосомаларды мындай научный тилде айтпайынчы, жалпак тил менен айтканда, дээринде бар же дээринде жок деп коет. Кичинекей эле балдар ушундай бир акылдуу келишет, баягы айтып коюшат го, кемпирди кесип койгондой же абышканы кичирейтип койгондой депчи. Мен өзүңөр билесиңер, көптөгөн сабактарды өтөм. Кээде сабактарымда 75 жаштагы мен өзүмдүн мамам менен теңге, 80 жаштагы дагы 80ге таяп калган 78 жаштагы апаларга сабак берип калгам. Көбүнчө сетевой маркетингде жүргөн кыйын апалар болуп калат, көп жерге сабак өтүп бер деп чакырганда, барганымда анан ошондой өзүмдөн улуу муундагы адамдар анан айтат эле да, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет, акылыңдан айланайын, бизге ушунча нерсени айтып бердиң деп көп кишинин алкышын алгам. Ошондой эле баарыңыздарга белгилүү улуу актриса Жамал Сейдакматова ошол эженин батасын алып айтат эле да, акылың тунук айланайын, алыска барасың, ушунча жаш жашап кээде сенин акылыңа таң калам деп айткан эжемдин ушундай барьери эмес, ушундай сонун сөздөрү, баталары дагы деле болсо менин жүрөгүмдө жашайт. Так, бул сабактан күтүүлөрдүн бардыгын ылдыйлатабыз. Түшүнсөңөр дагы, түшүнбөсөңөр дагы барьери вниз деп айтып коебуз, Тоскоолдуктарды ылдыйлатабыз. Кеттикпи дальше? Демек, дээр. Сонун эле турдум эле, эмне болду? Дээр бизге ким дейт экенин түшүндүк. Демек, ошол ушунчалык акылман балдарды жараткан балким ата-энесинде анчалык акыл болбошу мүмкүн. А бирок анын чоң атасында, чоң энесинде, чоң атасында, жетесинде, жотосунда, бабасында, бубасында болушу мүмкүн. Түшүнүп атасыздарбы? Биздин каныбызда 7 атага чейинки катылган ДНКнын ар бир хромосомасы фотондорду жаратып, биздин жашообуздун, биздин сүйлөп аткан сөзүбүздүн маңызын түзөт. А бирок бардыгы эле себептердин бардыгын эле ДНКга гана шылтап койбостон, биз дагы адам болгондон кийин өсүшүбүз, өнүгүшүбүз керек.
Биз дагы алдыга умтулушубуз керек. 10 класста окугандан кийин окубай калган адамдар бар. 10 класстын бир да программасын эстебеген. Институттагы программаны илкип салкып окуп, аны да эстебегендер бар. Сиз акылыңызды күнүгө такшалдырышыңыз керек. Күнүгө окутушуңуз керек. Мына ошондо сиздин дээриңизде, сиздин ДНКңызда, сиздин хромосомаңызда бир гана сизге гана байланыштуу эмес. Сизден кийин келаткан 7 урпагыңыздарга жете турган укмуштуудай чоң энергияны бере аласыз. Ооба, сиз эсиңизге бекем түйүп алыңыз. Бул жашоо, ооба, сиз жашап атасыз. Кандай сиз кенжегүл? Жакшысызбы? Кеч кирип калдыңызбы? Но эфир будет сохранен. Сиз кайсыл ойлордун жетегинде жашайсыз? Ошол ойлоруңуз сиздин кандай сөздөрдү жаратат? Жана ошол сиз сүйлөп аткан сөздөр сиздин жашооңуздун маңызын түзөрүнө мен 100 эмес 1000% кепилдик бере алам. Дагы бир жолу айтам, сиз кандай сөздөрдү сүйлөйсүз? Мисалы, мен өзүм Чолпон Атаданмын. Орусчаны абдан жакшы сүйлөйм. Кыргызчаны кандай сүйлөсөм, орусчаны да ошондой сүйлөй алам. Кыргызча сүйлөгөндө орусчаны кошпой, орусча сүйлөгөндө бир да сөз кыргызча кошпой сүйлөй алам. Тилим так. Өзүм жакшы окугам. Бирок менин мындай бир көркөм сүйлөй турган ушундай кичине бала кезимден адатым бар. Бул атамдан дагы, апамдан дагы берилген сонун касиет. Менин апам дагы, мамам сонун сөздөрдү сүйлөйт. Папам болсо андан да сонун сүйлөчү да. Анан ошондо биз ради красного словца деп коет, мындай кооздоп сүйлөгөндү жакшы көрөбүз да. Ой кара жерге кир. Кандай жакшы болсоңуз эле болду кенжегүл. Азыр жазбай турабыз, смстерди. Же болбосо ой башымды оорутпачы, ой кулагыма угузбачы. Анан же болбосо ушундай бир мындай кооз сөздөрдү сүйлөгүбүз келет эле. Анан ошондо бирөөлөрдөн угасың да, ал өзүң эч качан ойлоп таппайсың ал сөздөрдүчү. Анан так сказал бедняк деген сөзүм бар болчу да. Я много лет использовала это слово. Так деп мындай бир нерсени жыйынтыктаганда так деп айтабыз го, орустардын сөзүн колдонобуз го, ошондо менин ушундай сөзүм бар болчу. Так сказал бедняк деп. Ким түшүндү? Мына ошол менин жылдар бою түшүнбөгөн бала чагымдан бери айтып келаткан сөзүм мени акчанын муктаждыгына алып келгенин сезгенимде ооба өзүңдү күнөөлөсөң болот. Бирок ошол нерсени күнөөлөштүн ордуна билбегенимден сүйлөгөн экенмин, эми мындан ары сүйлөбөй коеюн деп аракет кылса болот. Дагы эле ошондой учурда бир сөзүм бар болчу, өзүм жөнүндө айтып берейин. Не жили богато, нечего и начинать деген сөзүм бар болчу. Представляете? То есть у нас фундамент начар. Папам эрте эле ооруп калды. 38 жашында уже барьери вниз. Инфаркт болуп ооруп калды и сейчас минуточку. Бул эмне деген энергетический эфир. Папам пенсияга чыгып калды, мамам бизди жалгыз бакты. Эми папам пенсиясы бар болчу, бирок атам 48 жашында өтүп кетти. И ошол учурда мен ойлочу элем, чоң адамдардын жашоосун угасың да, эми өзүң көрбөсөң дагы папамдан, мамамдан угам, анан алардын там ата тектеринен бир-аз маалыматым бар. Анан мен ойлойт элем, ну у нас фундамента нету, у нас никто не жил богато, значит и нам тоже рыпаться туда не надо деген сыяктуу менде ой дагы, сөз дагы бар болчу. Кээ бирлерди билесиңер, өздөрү мындай жупуну эле жашаса дагы, мен там министр болом, же болбосо мен бай болом, же болбосо мен Америкада жашайм, же мындай кылам деп айткан балдар анан ооба сен кыйратасың. Муакта там Кыргызстанда эле жумуш кылып алчы десе деле болбой эле. Ошол максаттарын алдыга коюп, жакшы сөздөрдү сүйлөп, жакшы ниеттерди кылып, анан ошол балдар өздөрүнүн ойлоруна, максаттарына, тилектерине жетип калат го. Анан ошондо айтабыз да, могу кыйнай
кичинекейинде эле ушинтип айтчу эле карачы, чоңойгондо кандай болду, молодец ай деп анан ой бул тарбиядан деле болбойт экен, бул дээринде бар деп кайра кайрылдык, дээринде бар, ДНКсында бар. Мына ошол ДНКны кандай гана болбосун өзгөртүп, биз өзүбүздүн жашообузду түп тамырынан өзгөртсөк болот. Түп тамырынан өзгөртүү бул сиздин көз карашыңызда 70-ке 80-ге чыкканда улгайып, өлгөнгө даярданып калуу эмес, азыркы тапта энергиялардын жардамы менен энергияларыңарды турукташтырып алганда ден соолукту дагы калыбына келтирип, жаш куракты дагы ошол эле акыбалда кармап турганга япондуктар бизге уже давно тастыктап, доказать этип беришкен. Ошол сыяктуу эле сиз ар бир органыңыз менен, ар бир мүчөңүз менен, ар бир клеткаңыз менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мына ошонун баардыгы интенсивте. Ошондой эле сөздүн касиети канчалык күчтүү экенин 1994-жылы Масару Эмото деген япондук окумуштуу изилдеп чыккан. Ал сөздөргө сууну алып, сууга сөз сүйлөгөн. Ар түрлүү сөздөрдү сүйлөгөн. Бирөөнө мен сени сүйөм деп айткан. Я люблю тебя деген. Бирөөнө я тебя ненавижу деп айткан. Бирөөнө музыка угузган. Бирөөнө жаман сөздөрдү айткан. Мына ошонун баардыгын криокамерада тез тоңдургандагы, тоңгондон кийин ошол жанакы кристалл образоваться этип калат, жанагы билесиңерби, биз бала кезде жанагы кадимки азыркы эмес, пластиковый эмес, жөнөкөй айнектер болгондо баягы аяз айнектин бетине кооз-кооз сүрөттөрдү тартат эле го. Айнектин бетиндеги аяздар кооз болчу. Ал эми чаканын бетиндеги же болбосо жердеги суунун, көлчүктүн бетиндеги муздар аябай кандай десем, учтуу, острый, тири шумдуктуудай аяздар болчу, муздар. Но ошол Масару Эмото ошондой көп жылдык талыкпаган эмгектин аркасында суу сиздин айткан сөзүңүзгө реакция кыларын жана ошол реакция аркылуу жакшы сөз айтсаң, баягы структурасы, суунун структурасы, кристалдары абдан кооз, жанагы карды биз кооз кылып тартабыз го, ошондой болгон кооз кристалл болгон. Ал эми жаман сөз айткан кристалл болсо, жанагы мен айткандай четтери учтуу бир коркунучтуу бир кристалл жаралган. Бахтын, Бетховендин музыкаларын уккан суу бир башкача сонун формаларды жараткан. Мен мунун баарын эмнеге айтып атам? Балким бирөөңөр айтасыңар, ой биз укканбыз бул жөнүндө. Аны эмнеге кайталаштын кажети барбы деп айтышыңар мүмкүн. Бирок жакшы маалыматты дагы бир жолу угуп койгонуңуз ашыкча болбойт. Биз 72% суудан турабыз. Дюна деген кинону ким көргөн? Мына ошондо чөлдөгү адамдар, бул фантастика, мен 9-класста Дюна 2 деген китептерди окуп чыккан. Мен үчүн абдан кыйын болгон, бирок азыр ойлосом абдан мыкты кыз экенмин, ошондо эле Дюнаны түшүнгөн экенмин. Кийин быйылкы жаңы чыккан, быйылкы эмес, былтыр мурдагы жылы чыкты го, ошол кинолорун көргөнүмдө, көрсөм мен ошондо эле 9-классымда эле аябай түшүнүптүрмүн. Анан баягы аттарынын баардыгын эстеп, ушундай болот деп, кино боло электе эле баягы мен окуган китебимдеги көз алдыма тартылып, анан укмуштуудай сонун тартыптыр. Ошондо бир главный герой ошол ат танда десем, атты мындай деп тандайт да, мына балким Дюнаны көргөндөр бар, балким көрөсүздөр менин айткандан кийин. Ошол пустыняда бир чычкан жүрөт да. Чычканга пустыняда суу иче турган жер жок да. Анан чычкан өзүнөн суу вырабатывать этип, кулактарынан тамчылар келип, анан ошо тамчыдагы сууну ичип алып, анан ошентип жашайт да. Анан ошол правитель сурайт да, ошол чычкандын аты ким десе, анан чычкандын аты Муаддиб дейт да. Анан ал болсо башка планетадан келген болот. Анан ошол пустыняны башкарып кала турган болгондон кийин анан айтат,
анда менин атым дагы Муаддиб болсун дейт. Ойлоп көргүлө. Мындайча айтканда, король взял имя, ошол пустынный мышканын атын алып алганда, демек ал өзүн чычканга теңеген эмес, чычкандын күчтүүлүгүн алган. Сөздүн касиети, кудурети ушунчалык чоң. Эгерде сиздер ар бир сөз сиздин жашооңузга кандай таасирин тийгизерин билгениңизде, балким ар бир сөздү айтаардан мурда көбүрөөк ойлонуп туруп сүйлөйтүлеңиз. А балким ошол сөздү жараткан ойду ойлоордон мурда өзүңүзгө суроо берип көрсөңүз болот. Бул ой мага кубаныч алып келип атабы? Сүйүнүч алып келип атабы? Же акча алып келип атабы? Мен мисалы мага акча алып келбеген ойлорду ойлобойм. Анткени акча алып келсе, кубаныч болот. Кубаныч болсо, значит, башка нерселер да болот. Демек, айтайын дегеним, сөздүн касиети бул 1 сааттык эфирде айтып бүтө албайм. Даже 21 күндө айтып түгөткүс сабактар бар. Ал жерде эмнеге 3 күнгө бөлдүк? Анткени 3 күндүн ичинде силер дагым татып көрүңүздөр. Силерге биздин сабактар жагабы? Казактар айткандай унайбы? Анан жага турган болсо, анда 7 күндүк сабакка келсеңиз болот. Биз атайын апгрейд кылганга мүмкүнчүлүк бердик. Биринчи 3000 төлөп турсаңыз болот. Анан 4000 кошуп 7 күндүк сабакты окусаңыз болот. Анан 7 күндүк аябай жагып калып, балким биз сиздерге чындап эле жагып, сонун сабактарды алып сизде өзгөрүү башталган болсо, анда дагы 14000 кошуп 21 күндүк сабакка келсеңиз болот. 1000 сом. 1000 сом чоң акча, туурабы? А бирок сиздин жашооңуздун жакшырышына, өзгөрүшүнө салым сала турган болсо, ал анчалык деле укмуштуудай фантастикалык чоң акча эмес. Эгерде бир күндө өзүңүзгө 1000 сом арнай ала турган болсоңуз, бул сабак сиз үчүн. А бирок кеп биякта акча деле эмес. Эгерде сиз маалыматты укканга даяр болсоңуз, мына ошол я не могу реквизит разместить, пусть лучше уже к вам, я не потренировалась, Наргиз, кечирим сурайм. Эгерде сиз азыркы жашооңуз сизге жагып аткан болсо, ой, мен сопсонун эле сүйлөйм. Менде баары жакшы. Азыр ушул акыл үйрөткөн психологдор жаман тажатты дейт турган болсоңуз, бул эфир сиз үчүн эмес. Интенсив тем более. Ал эми эгерде сиз жашооңузду мындан дагы жакшы өзгөртүүгө далалат кылсаңыз, анда дээриңиздеги болгон информациянын баардыгын, конечно, баардыгын дегенде керексиз информациялардын баардыгын кетирип, ордуна керектүү маалыматтарды, жаратман маалыматтарды, создающую энергию, ошолордун баардыгын ордуна келтирсек болот. Психологияга келгенимде, мен агартуу сабактар менен гана чектелип калбастан Америкалык гипноз академиясын окугам. Но ошондо НЛП практиканын көп окуйт элек. Это нейролингвистическое программирование мозга человека. Вы не представляете, насколько можно квантово изменить, просто заменив убеждение. Биздин көз караштарыбызды, биздин калыптанып калган, катып детакта дат басып калган көз караштарды өзгөрткөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. А бирок ал нерсени жасаш үчүн сиздин оюңуз өзгөрүш керек. Оюңуз өзгөргөндөн кийин сөздөрүңүз, ниеттериңиз, анан сиз чыгарган чечим башкача болуш керек. Балким мен айткан сөздөрдү башка психологдордун оозунан уккандырсыз, а бирок мен бере турган практикалар өзгөчөлүгү Кыргызстанда гипноз академиясын аяктаган жалгыз аял менмин. Башка эркек балдар бар, по крайней мере бирөө. А бирок менден кийин Кыргызстандан бүткөн аялдарды али тааный элекмин. Ошондуктан кыргыз тилдүү психологдордун арасында көп эле көзүңдү жуум, анан тигини элестет, анан муну элестет деп ар түрлүү техникаларды бере берет. А бирок именно энергетикалык вибрацияларды жөнөтүү менен сиздин энергияларыңызды, дээриңизди катылып калган, калыптанып калган
терс энергиялардан арылтып, жаңы жакшы жашоону жарата турган энергияларды бере турган адистер жокко эсе десем болот. Мактаныч эмес, алардын бири менмин. Масаро Эмото жөнүндө сөздү сүйлөштүк. Убактыбыз канча калды? Дагы 20 мүнөт убактыбыз бар экен. Уланталыбы же чарчадыңарбы? Чарчабасаңар уланталык. Мен чарчаган жокмун. Бүгүн кечке эс алдым. Атай сиздер менен жолугууга. Сөз бул маалымат. Сөз бул энергия. Эфирлеринде айткам, дагы деле кызыктуу болсо, YouTube'да карап, Сереп Медиага берген сөздүн мааниси жөнүндө кененирээк талкуу кылганбыз. Уланталы дейт. Мына ошол жерде көптөгөн сөздөрдү сүйлөшкөнбүз. Ошонун бирөө сөздү биз эмнеге колдонобуз? Сөздү бизге сүйлөшүү үчүн берилген. Сүйлөшүү. Дагы бир үй тамгасын кошсоңуз, сүйүлөшүү үчүн. Илгери билесиңерби, кыздар менен жигиттер 20:09 деп жазылгандарга бонус медитация дейиңиз дейт. 20:09 деп жазсаңар, медитацияга бонуска медитация берет экенбиз, көрдүңөрбү? Биздин кыздар ушундай айтып атат. Жүрөкчөлөргө, отчолорго терең ыраазычылык. Бизге сөздү сүйүүсүн билдирүү үчүн берген. Муну мен ойлоп тапкан жокмун. Муну биздин акылман ата бабаларыбыздын, биздин улуу кыргыз тилдин чечмеси. Сөздү сүйүлөшүү үчүн берген. Болгону кийин эки үй тамганын бирөөсүн алып коюп, жеңил сүйлөшүү үчүн сүйлөшүү эле болуп калган. Ошон үчүн сүйлөшкөн кызың барбы дегенде, общение кармаган кызың барбы деген сөз эмес. Сүйлөшкөн кызың барбы дегенде, сүйүлөшкөн кызың барбы? Жигиттер кыздарга предложение кылгандачы, помните, да? Азыр предложение болуп калбадыбы? Сүйүлөшүп албайлыбы дейт экен. Түшүндүңүздөрбү? А биз сөздү эмне деп колдонобуз? Сүйүүбүздү арнаш үчүн колдонобузбу? Же урушуш үчүн колдонобузбу? Балким ушак, балким текеберчилик, балким бирөөнү сындаш үчүн, балким бирөөнү мазакташ үчүн колдонушубуз мүмкүн. Баарыңыздар эле эмес, а бирок арабызда сөзсүз андай нерсе бар. Сөздөр автоматически кете берет. Бирөөлөр көп сурашат менден. Миреже, ар бир сөзүңүздү контролдойсузбу деп. Контролдоштун деле кереги жок. Ооба, баш жагында контролдош керек болот. Тил жатык деп коет го, көнгөн адат калабы дегендей, көнүп калган баягы нейрондор бир эле траектория менен кете берип көнүп калганда, баягы билесиңерби, колея деп коет го, эртең менен кар жаагандан кийин бир аяк жол кылып койсо, элдер ошону таптап отуруп, анан ошол жерден эле жол кылып алышат да, же жалгыз аяк жол. А эгерде чоң чөптүн арасынан бир жолу басып кетсең, чөп кайра ордуна туруп калат. Эки жолу бассаң, кичине басырылышы мүмкүн. 3 жолу, 7 жолу, 15 жолу, 45 жолу басып өтсөң, баягы чөп басырылып, жол пайда болот. Ошол сыяктуу эле биздин бир ойлогон оюбуз эч кандай деле маанилүү эмес. Ой, Наргиза, подождите, айландырбаңыз башымды. Эгерде бир эле жолу ойлоп койгон ой анчалык деле маанилүү эмес. А бирок ал кайра пленкада, жана магнитофонный пленка, кайра пластинка кайра ойной бере турганда, тынбай эле ойлоно берсеңер, ал сиздин туруктуу сөздөрүңүзгө айланат. Сиздин туруктуу сөздөрүңүз анан сиздин жашооңуздун маңызын түзөт. Мисалы, баш тортпачы, каңкылдабачы, кыйраттың, же самый биздин Кыргызстанда распространенный жиниме тийбечи деген, жиним келди деп, астафралла. Ушундай сөздөрдү көп сүйлөйбүз туурабы? Баягы күнү ошол эфирди чыгарып койгон экен Наргиза, бир биларман мынтип жазыптыр. Жин деген сөз бул омоним дептир да.
синтаксистик талдоону мени билбейт деп ойлойт окшойт. Мен кыргыз тилин абдан жакшы окугам. Кыргыз тили адабияттан менде 5 болгон. Кальпа деген эжеме ыраазычылык. Амонимди ар кайсы эле талдай бербегилечи биларман, психолог, эксперттер деп. Мен айттым, мен биякта кыргыз тилчи эмесмин. Мен сага синтаксистик талдоону жүргүзбөй элемин. Сөздүн энергиясы жөнүндө, сөздүн касиети, мааниси жөнүндө сөз болуп атат. Түшүнбөй эле жаза бербечи деп айткым келбейт. Айтпайын десең наадандарга, наадан деген бул маалыматы жок, сабаты жок адамдарды наадан дейт да. Ал наадан десеңер оскорбительный эмес. Бул определение безграмотного человека. Ошондой безграмотныйлар толтура. Бирок алардын баарына көңүл бура берсең жашоодо алардын деңгээлине түшүп, алар менен урушуп болбойт, анткени алардын опытı күчтүү да. Алар өзүнүн опытı менен сөзсүз жеңип кетет. А менин опытым башка жерде. Менин тажрыйбам жакшы сөз сүйлөөдө, туура сөз сүйлөөдө жана жашоону толугу менен жакшыртууда. Бир гана өзүм гана жакшы сөздөрдү, кооз сөздөрдү, сонун сөздөрдү сүйлөп тим калбастан ошол жака сиздерди үндөйт элем. Сиздердин жашооңуздарды дагы өзгөртө турган жолдорду, алар оңой экенин, алар жеңил экенин, алар сиздин ар бириңиздин колуңуздан келе турган иш экенин айткым келет. А бирок бул абдан объемный, мындай маанилүү жана салмактуу болгондуктан 1 сааттык акысыз эфирдин алкагында айтып бере албайм. Ооба, илим бекер. А бирок илимди алып, өзүңө сиңирип, түшүнүп, анан ушундай жалпак тил менен сиздерге жеткирип берүү бул эмгек. Бул мен тандап алган кесип, мен тандап алган эмгегим. Мына ошол эмгегиме бир күнүндө сиз 1000 сом төлөп, ал өмүр бою сиз менен кала турган сабактарды, жашооңузду өзгөртө турган, жашооңуздарга салым сала турган арзыбаган акча. Билесиздерби, мен 3 күндүк сабагыма 160 000 төлөгөн күндөрүм болгон. Ошондо жолдошум Максат айтат: "Мира дейт, 3 күндө ушунун баардыгын түшүнөсүңбү? Ушунча акчаны бериштин кажети барбы?" дейт. Анан кажети бар. Ал сабактар балким ошол маалда жүрөкчөлөргө рахмат, ошол моментте түшүнбөсөңөр дагы азыр мен айтып аткан сөздөр сиздерди сөзсүз кууп жетет, догонят. Баягыда ушундай болбоду беле деп. Сиз маалыматты кабыл алыш үчүн жок дегенде 6 жолу угушуңуз керек. Интенсивдин өзгөчөлүгү кечкисин болот, кечки 21-де. Гүлзахираларга кичине кечирээк болуп калат, бирок эртең менен сөзсүз кайталап көрүш керек болот. Менде жакын арада туулган күнүмө эфирибиз романтичный болсун дейт го. Охо. Сайкал романтика болуп кеттиңиз, Жакын арада мен 14 август туулган күнүмө карата дем алуу практикасына каалоочуларды чакырган элем. Белекке дем алуу практикасын берген элем. Эгерде ошол практикага баргандар болсо, мен баргам деп жазып коюңуздар. Мына ошондо Зуракан деген эжебиз бар. Ал эже өзү өмүр бою мугалимдик кесипти аркалаган, отличник образования, эң көп наамдарды алган. А бирок ошол эжем 75 жашта сен эле угуп атам дейт. Түнкүсүн уктагым келбей дейт, баргам дейт. Мен баргам дейт. Перизада. Сен эле угуп атам дейт. Эсиңерде ошол эжеке авария болуп, анан бет башы колдору ооруп, көк ала болуп, анан болбой келип, анан стульчикте отуруп, анан дем албады беле. Анан айтат: "Мен эмнеге эле бул телефонго жабышып калдым, эмнеге эле ушул кызды эле угуп атам деп өзүмө таң калам" дейт да. Болбосо менин мамам менен тең мугалим эже. Бул сөздөр менин жүрөгүмдүн ушундай бир мээримге толтурат, сүйүүгө толтурат. Демек, мен жасап аткан ишим адал, жасап аткан ишим туура. Мира. Кандайсыз, Мира, жакшысызбы?
Демек бул ишти аз эле киши түшүнүп атат, аз эле киши угуп атат, менин сабактарымды көп киши укпай атат, түшүнбөй атат деп калып калбастан, талыкпастан эмгек кылууга дагы далалат, дагы энергия берет. Ошондуктан ар бир сөз маанилүү экенин бүгүнкү эфирде түшүндүрүп айттым окшойт. Жиним келди дейсиз. Ошондо ким келет сиздин жаныңызга? Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Сиздин айткан сөздөрүңүздө эмне деген салмак, эмне деген күч бар. Но ошол көзгө көрүнбөгөн терс энергия, жакшы. Терс энергия силерге келгенде сиздин акыбалыңыз кандай болот? Но ошол сөздү ачуум келди деп алмаштырып койсоңор болот. Деги эле ачууңарды келтирбей койсоңор жакшы болот. Интенсивден кийин ачууланбай каларыңарга мен кепилдик берем. Эгер дагы эле ачуулансаңар, анда акчаңарды кайрып беребиз дебеймби? Ушундай акция кылсак, Наргиза эле айта берет. Миреже, ал эмне деп айтасыз дейт. Бир тамчы маанилүү эмес. Бир сөз маанилүү эмес. Ал эми ал сөздү тынбастан күнүнө канча ирет жолу кайталасаңар, ал сиздин каныңызга, жаныңызга сиңип калган болот. Бир гана сиздин жашооңузга таасирин тийгизбестен, силердин балдарыңарга, алардын балдарына, жети урпагыңызга чейин сиздин жакшы сөздөрүңүз жакшы жагынан таасирин калтырат, жаман сөздөрүңүз алардын дагы жашоосун ууландырат. Кыргызда мындай сөз бар. Кайда барсаң мамайдын көрү деп коет го. Эч ким деле ал мамайдын көрүн көргөн эмес. Эч кандай көрдү эч ким көрө элек. Балким көр казгандар эле көрбөсө, эч ким көрө элек. Мамай деген ким экенин деле билбейт. Балким ал көр түрү сунуктур. Көр сулуу болбосо керек. А бирок оозубуз көнүп калган. Окшош деген сөздү кайка барсаң эле бардыгы окшош бирдей деп айтып койгондун ордуна биз көркөмдөп кайда барсаң мамайдын көрү дей беребиз. Барган жердин бардыгында жагымсыз нерселер келет. Дагы кандай сөздөрдү сүйлөйсүңөр? Ошого сар эсеп салса болот. Акча деген суу агып кетет. Балким бирөөлөрдү агып кетип аткандыр. Бирок суу бул акча. Токтогул суу сактагычында суу жок болуп калсынчы? Сууну сатып алып атабызбы? Эмне үчүн биз тетире айтпайбыз? Акча деген суу эмес, балким суу бул акчадыр. А балким акча мага ушул суудай болуп агып келсечи. Үйүңөрдө акча агып атат го. Краныңарды ачсаңар, акча. Ойлоп көргүлө. Просто нужно на это посмотреть с другой стороны. Все это будет на интенсиве. Барын айтып салбайынчы. Ошондуктан айтып аткан сөздөрүбүзгө сар эсеп салганды үйрөнөбүз. Айтылган сөз атылган ок дейт. Бир сөз менен адамды тирилтсе болот. Бир сөз менен адамды өлтүрсө болот. Ошол сыяктуу биздин жашообуздагы ошол сөздөрдөн, ошол ойлордон, биздин ниеттерден, кыймыл-аракеттерден турат. Анан ой эми сен кыйын болбодуңбу, сен биларман болбодуңбу, азыр эми элдин баары үйрөтүп атпайбы деген кишилер бар. Мен аларга маани бербейм. Анткени мен ушул акыбалга, ушул даражага жетиш үчүн күнүгө талыкпаган эмгек. Бирөөлөрдүн шылдыңдоосунан коркпой, бирөөлөрдүн сын тагуусунан коркпой, бирөөлөрдүн дагы ар түрлүү сөздөрүнөн коркпой. Күнүнкүсүн күндө аракет, далалат, эмгек кылып, мына ушул азыркы жашап аткан жашоом өзүмө абдан жагат. Мен билем эртең мындан да сонун болор. 29-нда мындан да сонун болор. Анткени мына жерде отургандардын бардыгы эле мен ойлойм, тыңшап чыкпай отурган бир 40 адам бар. Эгерде бир күндө бир адамдын жашоосун өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгүң болсо, демек ал күнүң бекерге жашалып өткөн жок.
Ал эми 40 адамдын жашоосун өзгөртсөңчү, ким билсин. Бизде еще таргет деген кетип атат. Балким 1,5 издеп жүргөн жолдор, издеп жүргөн нерселер бизден табылаттыр. Жакшылыктын жарчысы болуңуздар. Эгерде бул эфир сизге жакса, ушул эфирди сактап коебуз. Жашоосун өзгөртсүн, сөзүн өзгөртсүн, оюн өзгөртсүн, деги эле бактылуу жашасын деген адамдарга жөнөтүп коюңуздар. Эфир пайдалуу болгон болсо, бизде бакыттын ачкычтары деген сонун WhatsApp группабыз бар. Эринбестен. Мисалы мен бүгүн сиздерге атайы даярданып, жашынакай болуп кийинип алып, көрдүңөрбү, Жалал-Абадтан ушундай кофточка сатып алгам. Жактыбы? Көзүмдү татынакай кылып боеп, сиздер менен жолугууга келдим. 1 саат бою канча жылдан бери изденип, эмгек кылган билимдерим менен бөлүшүп атам. Сиздин ушул эфирге мага кайтарган акыңыз болсун, 2 ооз жакшы сөз жаза кетиңиз. Мына менде дагы 5 мүнөттөн кийин сабак башталат экен. Эгерде сизге дагы биздин интенсив пайда алып келерин жүрөгүңүз айтып турсам, акча жөнүндө ойлонбоңуз. Чечим чыгарсаңыз, ошол чечимдин аркасында сөзсүз акча келет. Ишенсеңиз, калган сонун сөздөрдүн бардыгын интенсивде сүйлөшөбүз. Айта турган нерселердин бардыгын айттым. Аллахым ыраазы болсун, эреже дейт Кенжегүл. Жакшы жүрөсүзбү, Кенже? Сагындык сизди. Кенжегүл Норильский шаарынан атайы 2 баласын алып алып ретритке келген. Жадыраган айым экенсиз дейт, рахмат. Рахмат бар болуңуз дейт, чоң рахмат. Эң сонун маалымат. Сонун сөздөр, рахмат, Алла ыраазы болсун дейт. Үнүңүз назик, жагымдуу экен, сонун эфир болду дейт. Сизге ыраазымын, эң назик айымсыз дейт. Чоң рахмат. Интенсивке келиңиздер. 3000ди кафеге барып, же болбосо башка нерсеге деле коротсоңор болот. Же сөздөрүңүзгө, интонацияңызга чоң рахмат дейт. Интонация да жаккан экен, чоң рахмат силерге дагы. Силер бар үчүн мен кызмат кылганга далалатым күч. Биз дагы сагындык дейт. Гули да рахмат эже дейт. Сизге терең ыраазычылык, алтын эжекем дейт, чоң рахмат. Барьеры вниз деген эмне, канчаны айтыш керек? Айтпайм. Барьеры вниз. Жакшы айттыңыз. Мына ошол интенсивде Мережеби богиня дейт, ой, Айзатка. Ошол интенсивде будет очищающее выражение. Бүгүн сонун бир профессордун сабагын угуп отурсам, айтат, кээ бир сөздөрдү англис тилинде айтыш керек депчи. Рахмат, сонун сүйлөйт экенсиз дейт. Чоң рахмат. Ошол именно англис тилинде access consciousness'тен очищающий выражениясы бар. Ошол очищающий выраженияны айткан сайын силердеги анча-мынча илешкен шаке-пакелердин бүт бардыгы чыгып кете турган сонун касиеттер бар. Мынанын бардыгы интенсивде. Аксыз эфирде ал очищающий выраженияны айтканга болбойт. Хотя бы ради этого очищающего выражения, хотя бы ради очистки своего энергетического плана, хотя бы ради очищения вашего эфира, вам нужно прийти на наш интенсив. Ошо, айтайын деген сөздөрүмдүн бардыгын айттым. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңизден ошол жакшы сөздөрүңүздүн пикир кылып, ошол биздин эфирди бөлүшүп коюңарды суранам. 40 киши, азыр мени 35 киши угуп атат. 35 киши эле 35ти жок дегенде 2ден 3төн башкаларга узатса, демек бүгүнкү менин жасаган жумушум, айткан сөздөрүм текке кеткен жок дейбиз. Интенсив 3 күндүн баасы 3000 сом, 7 күндүн баасы 7000 сом. Апал эже, кандайсыз, жакшы жүрөсүзбү, тизелер жакшыбы? 21 күндүн баасы 21000 сом. Ошондой эле, анан бирөө айтат, сиз оңой эле айттыңыз го акчаны деп. Ооба, 1000 сом деп айткан деле оңой, 1.000.000 сом деп деле айткан оңой. Ошол эки цифраны бирдей эле оозуңуз менен, бирдей эле үн менен, биякта айткандай, бирдей эле интонация менен айтылат.
коркуу жана ограничение биздин акылыбызда. Мына ошол акылдагы жанагы мен айткан хромосомалардагы, ДНКдагы катылып калган терс энергияларды биз өзүбүз башкалардан алып алган импланттардын баардыгын арылтып, жаратуучу жана бизди бакытка жетелөөчү баардык жаңы энергияларды ала турган биздин интенсив. Анда эмесе 1 саат бою сиздерге жакшы маалымат бердим деген ойдомун. Силерди көргөнүмө кубанычтамын. Ар бириңердин жазган сөздөрүңөргө терең ыраазычылык билдирем. Бул эфирди сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Группага азыр анчалык деле кеч боло элек, группага ачык чыгып, бул эфир жөнүндө пикир калтырып коюңуздар. Калтырбагандар чайдын акчасын төлөбөй кеткендерге эле барабар деп эсептейм. Ошо баарыңыздарды сыйлап, урматтап жана интенсивден көрүүгө куштармын. Ошо, жакшы туруңуздар, интенсивде жолугабыз. Ал эми маалымат алуу үчүн директке же болбосо могул видеонун астына комментарий калтырсаңар, биздин толтура сонун кыздарыбыз бар, силер менен байланышып, сизди биздин интенсивге кошуп коет.